Салмастарбы? Мына ушинтип атып, үгүт иштери жыйынтып кайтырган учурга келип калдык. Бирок ошентсе дагы Кыргызстандагы талапкерлер өзүбүздү эле сүрө бербей, мына адамгерчилик максатта, ушул парызыбызды аткаруу максатта башка райондордо дагы болуп жаткан шайлоолорго биз көз чаптырып коюшубуз керек да. Мен ойлойм баардыгыбыз карап эле Ыдырыс баш болуп дегендей. Эми айта кетчү нерсе, токтоло кетчү нерсе, 30-округ деген жерди билесиздер. Ал жерде аябай күчтүү талапкерлер ат салышып атат. Ат менен деле чыгып атышат, ырдап деле чыгып атышат, элдер менен чыгып атышат. Бул жакшы көрүнүш. Демек элдер ошол нерсеге кол чапкандар болуп атат. Ошентсе дагы 30-округда Чыңгыз Капаров деген бир талапкер келатат. Бул Чыңгыз Капаров деген талапкерди мен таанылган билгендериме өзүм сөзүм кошуп коеюн деп атам. Бул бала жөнүндө. Ушул баланы депутат кылып шайлап алыңыздар. Ошол жердеги округдагылар. Себеби бул бала менен мисалы үчүн мен бир байланышым деле жок. Бул баланы бир интернеттен эле тааныйм силерге окшоп. Ошентсе дагы бул баланын буга чейинки жасаган иштеринен көз чаптырсаңар, ар дайым туура жана так көзгө сайбай айтат. Ошонун негизинен албетте мафияларга жакпай калабы, бул бала чалынып калат, иш козголуп калат, башынан эмне гана күндөрдү өтпөй атат. Эмнеси менен сыймыктансак болот ушул баланы эгерде Теңир Толуктар ушул баланы эгерде колдоп алсаңар, кээ биркилер шайлоого катышат, тим эле далактап чыгат, анан кийин жок болуп кетет. А бул бала мына сынбай эле келатат. Бул баланын өтө кыйынчылык күндөрдү башынан өткөзгөнүн билебиз. Бул баланы. Демек, айтайын дегеним, урматтуу Теңир Толуктар ушул балага мүмкүнчүлүк берип, бир депутат шайлап, ушул баланы бир сыноого салып көрүңүздөр. Бул аябай бир маарага түшө турган бала. Теңир Толуктар силерден суранып кетет элем. Чоң күчтүү адамдарды чыгарып атасыңар, буга чейин депутат кылып көрдүңөр, талайын депутат кылып эле атасыңар. Мына мунусунда акчасы жок. Чыңгыз деген баланы Теңир Толуктар мандат алып берип коюптур деген бир ийгилик жаратышыңарды мен дагы бир каалайт элем. Чыңгыздын эми ар бир жасаган нерселерин айтып берсем, бул эфирибиз аябай узап кетет. Дебаттарын мына мен бүгүн эмнеге азыр бүгүн чыгайын деп чечтим. Бул баланын бүгүнкү дебатын күткөнмүн мен. Бирок кандайдыр себептер менен дебатка чыгарбай коюштур. Эми балким миң азыр жоопту айтаттыр тийиштүү адамдар, бирок ушул баланын дебатка чыкпай калыптыр да. Дебатка чыкса өзүнө уверен бала, бир жерден бир жеп койгон эмес, же бул бала бир чоң кызматтарда иштеп бир кытмырып алган нерсеси жок. Таза бала. Бул бала аябай келечектүү бала. Тим эле бир денектей бала да. Урматтуу Теңир Толуктар, 30-округ Чыңгыз Капаровду тааныйсыңар, 8-номерде баратат. Анан менин тааныштарым болсо дагы, мына Улуу Журт партиясында катышы барлар болсо дагы ушул бала үчүн бир добушуңуздарды аябай бул мээнет кылып үйдөн чыгып, барып, зээрикпей барып бир добуш берип коюп, анан Кудайдан үмүт кылып отуруңуздар, ушул бала ишеничиңерди актайт. Бул бала сиздер талапкер кылып, депутат кылып алып келсеңер, бул бала менен Кыргыз эл сыймыктана турган депутат болот келечегичи. Тим эле чалкалап, мансапка берилген бала эмес. Бул берилсе, буга чейин тим эле чоңдордун жанында муну далай ишке чакырышты. Мен эле билгенде. Барып бир чоң айлыкты өзүнө бөлдүрүп алып отурмак. Ошол нерседен өзүнүн нафсин тыя алып, кичинекей жеңил акчага өзүнүн максатын сатып бербей келатат. Мына ушул балаңыздарды колдоңуздар.
Эми бул бала адилеттүү деген ар биринин сөзүн айтпай эле жүрөм. Билесиздер, силер эмес, мына мен ылайык болуп туруп, теңир толук болуп туруп, бизде дагы асман тиреген тоодо чоңойгон балдарбыз. Ушул баланы жүрүм турумуна мен сырттан билем да. Мен ойлойм, силер да ушундай баа жүгүртүп, кой жүгүртө турган талапкерлерди алдыга сүрөп чыгасыңар деген ишеничтемин. Жакшы калыңыздар. Ийгилик менен жолуга турган күндөрдү Кудайым насип кылсын бардыгыбызга. Чыңгыз Капаров, алга. Энем ушу данектей боласың, молодец. Бул балаңар түштүктө дагы барып бир акыйкат сөздөрдү айтып, митингде катышып, кубаланып келсе дагы сынбаган балаңар буларчы. Бул баланын эми бир кыргызда бир макал менен айтайын эми. Басмайылдын кысканын ат ээси билбейт, ат билет дейт. Эр жигиттин батырлыгын тууган билбейт, жат билет болуп, мына бул балаңарды биз, мен мына азыр Бишкекте жашайм. Биз тааныбыз, балайбыз. Сөзгө да чечен. Курч бала, тайманмас бала. Анан эң негизгиси бул балаңар ушу элпек. Аябай элпек бала. Мына ушул баланы силер колдоп алсаңар, ушул балаңар жок болуп кетпесин. Ушундай балдарды эгерде урматтуу элим колдой албасак, ушундай балдар азайып жогоет. Өмүр бою шайлоого катыша албайт. Турмуш тиричилик кысат, анан Россияга кетип, же мигрант болуп, же бир байдын колунда замдиректор фирмы отуруп калып, анан өмүрү ошого байланып калышы мүмкүн. Ошол нерсеге жеткизе койбой, ушул балаңарды узакка чапкан аттарды узак жолго жөнөткөндөй кылып, чоң ишке ылайыктуу талапкерлер балдарыңарды ушу чоң ишке аттандырып жөнөтүңүздөр. Менен Чыңгыз Капаров жөнүндө аябай жакшы нерселерди жазып алып, бардыгын айтып берейин дейм, анда убактыңар азыр аз. Видеолор көбөйүп кетсе керек, урматтуу элдер. Ошону кыскача айтканда 8-номердеги Чыңгыз Капаровго добуш бериңиздер. Ошол баланы депутат кылып жөнөтүңүздөр. Кыргыз элине керек бала бул.